Адамдын аң сезиминин, акыл эсинин калыптанышында анын туулуп өскөн жери, көз ачып көргөн эли чоң мааниге ээ. Зияш Бектенов көл кылаасынын төрүнөн орун алган керемет жер кең сууда төрөлүп, ошол аймакта ойноо курак бала кезин өткөрөт. Байыркынын баа жеткис мурасын, байбичелер жомогун, жарчылардын ырын, улуулардын наркын угуп чоңоет. Мына ушулардын баары анын өмүрүнө өбөлгө, турмушуна тутка болуп берди. Жаштайынан турмуштун оор түйшүгүн артынса да, аны кандайдыр бир купуя күч, сырдуу караан жөлөп таяп, ач ток калса кубат берип турду. Ал ааламдай кең Айкөл Манас сүреге. Кыргыз наркына сугарылып өскөн мырза Сагынбай Орозбаковдун айтуусундагы Айкөл баянын кара сөз нугуна салып жазып чыкты. Бул иши кийин көптөгөн илимпоздорго, тарыхчыларга Айкөл ааламына ачылган алтын капка болуп берди.